Pagon giygen ar bir kırgız ofitseri silerge ata jurttun sakçısı dep daim tazim etemiz. Ofitserler mekenimin sakçısı. Başakında turgan bay tarıkı var. Ош милициясында иштеп калганыма мен сыймыктанам. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан ардактуу эс алууга узатылгандардын катарында Жеңишбек Аширбаев да бар. Ал түйшүгү оор кесипке 30 жылдык өмүрүн арнаган. Алгач эмгек жолун журналистикадан баштап, кийин күч түзүмдөрүн өткөн. Ал Ош милициясынын басма сөз кызматын жетектеп, ыкчам иш алып барган мыкты кесипкөй кызматкерге айланган. Бүгүн аны кесиптештери ардактуу эс алууга узатты. 30 жылдан ашуун ушул масал маалымат каражаттары менен иштешип тура келди. Анын 6 жылы ошол азыр ЛТР болуп калды. Ал кезде Ош областтык мамлекеттик телерадио компаниясы болчу. Ошондо иштедим. Ошондо эле мен ошол Ош облустук иштер башкармалыгында эмгектен калганына сыймыктанам. Себеби кыргыз милициясынын баш атында Ош милициясы турат. Дээрлик жогоруда айтпадым, легендарлуу Эргеш Алиев өзү түптөгөн ошо башкармалыкта ошо дээрлик ошол кишиден баштап Ош областынын аймагында 12 генерал чыккан экен. 4 ички иштер министрлиги болгон ушул башкармалыкта. Ошондо легендарлуу башкармада иштегеним сыймыктанам. Ал жумушун жоопкерчилик менен так аткарып, кесиптештердин арасында кадыр баркка ээ боло алды. Аширбаев 1999-жылдагы Баткен окуясында элди дүрбөлөңгө салган ушак айыңдарды жайылтпоонун үстүндө иштеп, коомчулукту так маалыматтар менен камсыздап турган. Ал эми июнь коогалаңа пандемиялык кырдаалдарда да өмүрүн тобокелге салып иштеген кызматкерлердин бири. Анын эмгеги бааланып, милициянын полковниги намына чейин жеткен. Дегенде үй бүлөсүн деле карабай кетет эле да. Ушу каерде канчалык кыйынчылык болсун, жеңе билчү да. Анан эч качан иштегенде ичкен ашын жерге койчу. Үй бүлөсүн дагы экөөнү бирдей алып кетет эле. Ушу биз дагы ошого жардам берип, майлы иште эл үчүн туулган бала эл үчүн кызмат кылсын деп ар дайым тилегибиз кабыл болду. Жеңиш Абдыманович өзүнүн кызматына так жоопкерчиликтүү айтканын жасаган. Ошол бүгүнкү ишин эртеңкиге калтырбаган кесиптешим. Бул биздин катарыбыздан чыккан жок. Бул ички иштер органдарынын ардагери катары дагы ошол ардагерлерге кошулуп калды. Мындан кийин дагы жаш муун кызматкерлерге өзүнүн насааттарын айтып, ар дайым биз менен иштешет деген үмүттөмүн. Ош милициясы Аширбаевка катардагы эки кызматкерин ардактуу эс алууга узатты. Алар Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын коомдук коопсуздук боюнча орун басары Бакыт Исраилов, ошондой эле коомдук коопсуздук кызматынын улук тескөөчүсү Эрнус Орозов. Эми алар ардагер милициялардын катарын толукташты. Иш аябай оор. Бул азыр мына 35 жыл кызмат өтөдү деген бул бир гана сөз болуп атат. Атак 35 жылдын ичинде канча оор күндөр өткөн, канча кыйын күндөр өткөн. Мен баяда айтып кеттим эле, дагы айтып коеюн. Канча күндөп, бир айлап, 2 айлап үйгө келбей калган, үй бүлөсүн көрбөй калган күндөр болгон. Ошого карабастан мен дагы айтат элем, азыр бул милиция кызматкерлери бул чыныгы кыргыздын патриот жигиттери. Ардактуу эс алууга кетип жаткан кызматкерлерге баалуу өздүк курамдын атынан белектер тапшырылды. Алардын жубайларына Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши тарабынан мээримдүү айым төш белгилери ыйгарылды. Эске салсак, Ош облустук ички иштер башкармалыгында жалпы 973 ардагер бар. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.